Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Улуттук биринчи каналдын түз эфиринде Ойордо программасы. Жыл өткөн сайын дүйнөдө экологиялык маселелер курчуп баратканын бардыгыбыз жакшы билебиз. Кыргызстанда деле бул жаратылыш жана экологияны сактоо маселеси, дегеле таза абаны таза сактоо, таштандуу көйгөйүнөн арылуу маселелери бүгүнкү күндө көйгөй жараткан маселелер. Кечегини өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо аземинде дагы президент мына ушул экологиялык маселелерге кайрылып өттү. Бүгүнкү талкуубуз дагы мына ушул бүгүнкү күндөгү көйгөй жараткан ушул экологиялык жаратылыштык маселелерди кандай деңгээлде кантип чечебиз деген маселени козгойбуз. Мен келген меймандар менен сиздерге тааныштырып өтөйүн. Жарандык коргонуу башкы башкармалыгынын ыкчам бөлүмүнүн башчысы Талайбек Айткулов келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктар менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Асель Мурзабаева келген. Саламатсызбы? Илимпоз географ, эколог Жумакадыр Карамолдоев бизде конокто. Саламатсызбы, куш келипсиз. Коомдук активист Адил Назаров бизде конокто. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, куш келипсиздер. Талайбек мырза, сизден баштайын. Кечегин ошол айттым жогоруда, сиздердин кызматкерлерди мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо аземинде өлкө башчысы кайрылып өттү. Айрыкча ушул туристтик мезгил башталган учурдагы көл жергесиндеги таштандыга толуп кеткен маселе, андан арылуу, ага ким жооптуу экенин дагы таасын белгилеп өттү. Дегеле бүгүнкү күндө ушул жооптуу органдар менен катар карапайым элдин дагы бул таштанды маселесинен арылуудагы орду чоң экени айтылды. Кандай иштер жүрүп атат бүгүнкү күндө? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын президенти өзү айтып кеткен маселе боюнча бул биздин Ысык көлдүн акваториясындагы таштандылар, ал жердеги мыйзамсыз балык уулоо фактылары, ушулар боюнча биз бир топ жумуштарды аткарып атабыз. Бул айта кетсем, бул ушул жумуштардын аткарылып баштаганынын негизги себеби бул Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Ошол жарлыкта Ысык көлдүн экологиясын сактоо багытында чыгарылган жарлык. Ал жарлыктын негизинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемеси чыккан 2023 жылдын 3-мартында ушул Ысык көлдүн акваториясын тазалоо иштерин жүргүзүү боюнча. Бул багытта биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын адистешкен кызмат бар, суучулдар кызматы. Ошо суучулдар кызматынын кызматкерлери, алардын күчтөрү, каражаттары тартылып атат учурда. Аталган тескеменин негизинде биздин кызматкерлер ушул жылдын 12-мартынан тартып тазалоо иштерин алып барып жатышат. Тазалоо иштери негизинен көлдүн акваториясынын тереңдиги 3 метрден 40 метрге чейинки тереңдиктердеги аралыктарда бүгүнкү күнгө карата болжол менен 150 гектар аянт көлдүн акваториясында тазалоо иштери жүргүзүлдү. Тазалоо иштеринин жыйынтыгында кандай эмелер болду? Жалпы ушул баягы турмуш тиричилик таштандылары көлдүн ичинде, акваториясында 6800 килограммдын тегерегинде ушундай таштандылар алып чыгарылды. Андан сырткары 96 000 метрге жакын болжол менен ушул балык уулоочу торлор, ар кандай өндүрүштөгү торлор, көбүн эсе бул баягы синтетикалык материалдан жасалган торлор. Булар өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жаратылышта өз алдынча мындай жоголуп кетпейт деп эсептелген материалдардан жасалган, ушул синтетикалык материалдан жасалган торлор болуп жатат. Мындан сырткары тазалоо иштеринде жүрүшүндө зарыл болгон иш-чаралар дагы аныкталып атат. Мисалы, ушул торлордун мыйзамсыз кирилип сатылып жаткандыгы боюнча, бул боюнча чара көрүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга биздин министрликтердин атынан атайын каттар жөнөтүлүп атат, сунуш катары. Ушуларга чара көрүп бериңиздер деп. Андан сырткары атайын ушул баягы мыйзамсыз балык уулап жаткан
браконьерлерди ушуларга каршы рейдтер уюштурулуп атат. Белгиленген ушул баягы мен айтып өткөн министрлер кабинетинин тескемесиндеги мамлекеттик органдардын кызматкерлери менен тийиштүү рейдтер, аларга каршы рейдтер өткөрүлүп, айрым ушундай эмелер фактылар катталган учурлар болуп атат. Эми массалык Талайбек мырза, сөзүңүзгө каралжы, массалык маалымат каражаттарынан карасак же болбосо ошол жерде иштеп жүргөндөрдөн карасак, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ошол көлдүн түбүндөгү өзүңүз айткандай жанагы таштандыларды алып чыгып тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Бирок бул түздөн тыш сиздердин функцияга киреби? Негизинен бул көлдүн акваториясын тазалоо иштери биздин министрликтин функциясына кирбейт, бирок ушул министрлер кабинетинин ушул өзүнчө чечими менен биздин министрликтин ушул адистешкен кызмат биздин министрликте болгондуктан ушул биздин министрликтин ошол суучулдар кызматына жүктөлдү. Биз ошону суучулдар сиздердин карамагыңыздарда болгон үчүн, туура? Ооба. Суучулдар ушул адистер биздин эмеде болгон үчүн министрликтин карамагында болгондуктан ошол биздин министрликтерге жүктөлдү. Эми бул түйшүк жаратып атат да, туурабы, сиздердин министрликке? Бирок бир жагынан алганда ошол жанагы көлдүн түбүндөгү көбүнчөсү эмне таштандылар? Эмнелер? Көбүнчөсү бул турмуш тиричилик, жанагы полиэтиленден жасалган бөтөлкөлөр. Бөтөлкөлөр көп болуш керек менимче. Бөтөлкөлөр, андан сырткары полиэтилен материалдан жасалган пакеттер, ушундай 42 метрге чейин деп атасыз, 40 метр тереңдикке чейин. Жок, узундугучу жалпы аймагы канча болуп атат? Азыр мен түшүнүп атам, сиз көл жээгинен баштап 42 метрге чейинки аралыкта тазалап атасыз. Көлдүн жээктеринен айланып тазаланып атат. Ошол жалпы биз карап тазалап чыккан аянттын болжолдуу көлөмү азыр 150 гектар. Көл жээгинен баштап канча тереңдикке чейин барып атасыздар ошондо? Ал эми тереңдикти айтканыбызда ошол көлдүн ар бир участогунда ар кандай тереңдиктер болот да, ошол негизинен 3 метр башталышы. Эң терең түшкөн участоктары 40 метрге чейин терең. Эми муну тийиштүү органдар жооп берип атышабы? Бул менин билишимче жыл сайын эле ушундай тазалоо иштери жүргүзүлөт да, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан. Бирок бул качантан берки жаткан таштандыларда болушу мүмкүн? Бул массалык түрдө тазалоо иштери мына быйыл ушул мен жогоруда айтып кеткен президенттин жарлыгы жана министрлер кабинетинин тескемеси менен коюлган тапшырманын негизинде аткарылып атат ушундай ушундай иштер жүрүп жаткан учурда экология жаратылыш министрлигинин функциясы кандай болду экен бул жерде? Саламатсыздар, эле көрүүчүлөр. Биздин дагы функцияга биздин негизги милдеттер болуп ошо тазалыкты сактоо, саясат жүргүзүү, биздин министрлик бардык мыйзамдарды оңдоо, түзөө, контроль жүргүзүү болуп саналат. Ана мен коллегам айткандай, биздин министрликте жанагындай атайын суучулдар жок. Ошого карабастан биздин бул функционалдык милдетибиз, биздин инспекторлор күнү түнү ошол көлдүн үстүндө эле жүрүшөт. Бизде атайын кайыктар бар, ошолор менен дайыма эле ошо браконьерлер менен алышып жүрүшөт да. Бул жанагы Кытайдын жана синтетикалык жанагы сеть деп коет, аны эме тыюу салган менен баары бир браконьерлерден келе берет экен. Мындай контрабанда жол мененби сатыла берет экен да. Биз аны такыр токтото албай атабыз да бүгүнкү күндө. Күнү түнү бизде дайыма Facebook'та, башка соц тармактарда биздин инспекторлор, байкуштар, алардын биздин коллегалар сыяктуу алардын атайын спец подготовкасы жок. Биринчиден, экинчиден алардын жанагындай оружиялары, эмелери эчтеке жок. Жылаңач баатыр болуп эле баягы техникалык жабдуулары жок болгондуктан жылаңач баатыр болуп өзүнүн жашоосуна тобокел кылып, ошол браконьерлер алар ушунчалык эме болушат экен, алар бычак менен сайышып
ушунчалык алышат да, өзүнүн жашоосун тобокелге салып, алар ошентип дайыма күрөшүп келет да. Кооптуу жагдайларды жараткан учурлар да кездешет, Абдан канча деле случайлар болду, сайып кеткен учурлар болду. Артынан байкуштар бар, жетпей калган биздин техникалар аябай өнүккөн болгондуктан качып кетишет да. Көбүнчө эле ошо такыр карматышпайт да. Анан биз дайыма ошондой эле сеттерди алып чыгып эле, бул биздин күнүмдүк жумушубуз да. Текшерүү иштери көбүнчө түн ичинде жүргүзүлөт болуш керек менимче. Ооба, түн ичинде барып атайын жанагындай прибор ночного видения менен аңдып отурушат да байкуштарчы. Анан кийин баягы ошол учурда кармашат. Анан рейдтер дайыма эле болуп турат да. Биз күнүмдүк айтып турабыз да, рейд кылган. Талайбек мырза, ошол торлор менен кошо балыктын өлүктөрү кошо чыгып аткан, алардын көлөмү канча болот? Мисалы, бир торду алып чыкканда канча балык чыгат мисалы? Эми ал жерде ар кандай чыгып атат, кээ бирки торлор мындай учурлар болуп атат. Биз ошол канча балык өлүп зыян келгенин биз так эсеп жүргүзбөдүк, себеби ал жерде суунун ичинде алып атканда деле жанагы өлгөн балыктар суу астына чөгүп кетет. Биз аны так азыр бир маалыматты айта албайбыз, бирок муну тактап кийинки берүүлөрдө берели. Анан негизги эме ушул айта кетчү дагы бир жагдай бар. Биз жанагы 150 миң гектар жерди, ошол эме суунун аймагын, акваторияны тазалаган учурда айрым участоктарды биздин кызматкерлер, ушул биздин эле кызматкерлер эмес, ушул жалпы ушул тескемедеги белгиленген мамлекеттик органдар бар. Ошол органдар менен кайрадан рейд жүргүзгөн учурларда айрым участоктарда кайрадан жаңыдан торлорду коюп койгон учурлар байкалып атат. Бул торлордагы кайрадан биздин ошол кызматкерлерден кызматы менен кайрадан алып тазаланып чыкты. Эми биздин максатыбыз, жалпы биздин бирдиктүү максатыбыз негизи эле ушундай көйгөйлөрдөн кантип арылабыз деген маселе. Ошон үчүн сиздерге мындай тийиштүү органдарга пикирин кошот деп биз жалпы адистерди да кошо чакырганбыз. Жумакадыр агай, сизден баштайлы. Бүгүнкү күндөгү ушул таштанды маселеси, анан жанагы биз сөз кылып аткан көлдөгү көйгөй кантип арылуунун жолдорун көрүп атасыз? Мен эми суроого түшүндүм. Мындай да, момундай залпы иштер кылганда чечилбейт. Ошол системдүү иштеш керек. Ошол жергиликтүү эл менен иштеш керек. Ошондо гана бир жыйынтык чыгат. Мен мына 5 жыл иштегем корабльда. Жанагы мөлтүр деген, азыр мөлтүр, мурун 17 партияс Киргизия деген. Высокогорный озер СССР деген чоң тема бар болчу. Ошондо иштегенбиз. Ошондо мен көрдүм. Ошол жерде иштегендер биринчи браконьерлер экен. Жергиликтүү кишилер иши да жок балык менен. Антилер ошону эме кылып ашкан, бизнес. Уже азырчы. Кудайга шүгүр, момтеп ачык сүйлөп атканыбыз эле бул чоң жетишкендик. Мына мен дагы айтайын, СССР учурунда эчтеке болгон эмес, жок, эчтеке жок бизде, эчтеке жок деп. Даже киши өлүп атса да эчтеке да эчмейт. Мына могуреки уже бир жеңиш. Биринчи жеңиш ушу, мына ачык балдар айтып атат. Мына моякта мындай болуп атат, моякта болот. Анан мен могу МЧСтин өкүлүнө айткым келет. Аны бүт мониторинг этип чыгыш керек. Жана акватория деп атпайбы? 40 метрге эмне кереги бар аякта? Жөн эле гектар кошуш үчүн эмес да. Бер жакта балыктын баары, тордун баары бер жакта болот. Эме мелководье деп коет, тайыз жерде болот. Анан дагы бир жер баары эле түп жакта. Баары түп жакта. Секрет жок. Себеби кайдан? Тиги каркыра менен аркы түптөн, жыргалаңдан бүт керектүү заттардын баары келет. Балыктар ошого келет. Карап көрсөңөр өзүңөр деле, балыкчынын баары ошол жакта жүрөт. Чолпонто да жок балык. Суунун агып түшкөн жагынан. Ооба, жо тамак каш келет да чоң. Балыктаргачы. Анан аяк тайыз, бир чет тайыз. Балыктарга аябай ушундай ылайыктуу жерлер. Ошонун баарын эле мониторинг этип чыкса эле, мисалы үчүн Ысык көлдүн аянты 6200 чарчы километр. Эми чоң аян. Ошонун ичинен мындай бөлүп чыгара берсе эле чыгып калат. Керектүү эле нерсе, ошого барыш керек. Анан баягы кээ бир жерге маадамектен жылы бою жатат ошол жерде мылтык кармап, эчтеке кармай албайсың. Барыш керек. Баягы өзөгүнө барыш керек. Ошондон дагы бир жолу айтайын, жергиликтүү эл менен жакшылап иштеш керек. Аякта өзүмдүн жерим деген элдер толтура. Мени өзүмдүн жерим деген. Жанагы мына айтып атпайбы? Алып кеткенден кайра турат торду.
Ол турат, ал себеби ал ошого көнгөн, билет. Мен мисалы үчүн барып кайра торса ала албайм. Мына ошолорду кармай калат. Атайын көнгөн. Көнгөн. Аны бизнес мына бычак менен барат деп атпайбы. Бычак эмес, мылтык менен барат. Ал өзүнүн жашоосун ошого байлап койгон. А бул эң негизи эле эл менен иштеш керек. Эл менен иштесе эле бир жыйынтык чыгат. Адил мырза, сиздин пикириңиз? Эми бул жерде көлдүн жээни катары, ошо Торайгыр айылынын жээни катары айтайм да. Бизде эле жаш бала болчук, 15 жашар. Ал мына аксакал туура айтат, ошол көлдүн жээгинде бир браконьер эле болчу, бирөө эле болчу. Ошол небат ыргытып, бир чака, эки чака балык алып чыгат, сатат, ичет. Кийинчерээк ошол киши деле каза болуп калыптыр. Андан кийин ачык эле айтам, булар менен күрөшө албайсыңар. Күрөшө албайсыңар. Силер эми келесиңер, кетесиңер. Ал болсо ошодон эми баягы башка түшсө байтал жорго дейт. Башка таба турган наны жок болсо, башка иши жок болсо, ал ошого көнүп калган. Ал ошо кыла берет да. Демек эмне кылыш керек анда? Эми бул жерден мындай да. Бешети жергиликтүү эл баары бир айылда. Ар бир айылда ким ошо балык ошо небат ыргытат, ким ошону алып чыгат, ким канча сомдон сатат, чакасы канча баары билет да, мындай айткандачы. Анан бул жерден силер болсо тиги министерстводон барып күрөштүк деген силердин алыңар келбейт. Ал жерде алы келсе жергиликтүү эл, ошол эле айыл өкмөт таптатынакай да билет. Ошол эле жергиликтүү депутаттар билет да. Эгерде чыныгында ошолор күрөшөбүз койгула десе, анда чыныгында тыянак чыгат да. Анан мындай балык деген илгери кыргыз балык деле карап кармачу эмес көлдөн. Анан азыр базар экономика болуп калбадыбы? Баары сатылат, баары сатып алынат да. Анан ошо көр турмуштун айынан эле болуп атат, мындай айткандачы. Анан кийин баарына эле запрет дегенде запрет менен күрөшө албайсың, чын айтканда. Андай болсо, биз балык жөнүндө сөз кылып атабыз, жанагы көлдүн түбүндөгү желим бөтөлкөлөр жана башка тийиштүү айтып атпайбы, мына Талайбек мырза айтты. Алар эмнеге ыргытылат анда? Эми бул жерде бул Асель айымга мен суроом бар да. Былтыр мисалы министрлер кабинетинде айтканда баа берди да, ар бир министрликке баа берди мындай. Бул жакшы иштеди, 5 алды, 4 алды депчи. Бирок болгон эле бир министрлик болгон, жалгыз эле 2 алды да. 2 алды, акыры тиги министр да иштен кетти. Кайсы министрлик? Экология министри. Ошондуктан эми бул жерден аябай жакшы иштедик деп айтышканда мындай уялыш керек го. Анткени жакшы иштеп атсаңар, эми мектептен эле 2 койбойт да. Анан кийин жакшы окуа 2 коюптан 2-жылга калтырып коет, второгодник кылыпчы. А бияктан министрлер кетип атат. Ошондуктан бияктан азыр кичине уялыш керексиңер. Чынында жакшы иштеген жокпуз. Эмнеге жакшы иштеген жоксуңар? Анткени мына отходтоп атабыз, ошол эле бөтөлкө, желмемелер, анан кийин мындай суроо да министрликкечи. Мисалы, силер айтып атасыңар да, ошо желим пакеттерди көлдөн эле тыюу салынсын деп атасыңар да. Биз эмне токолдун балдарыбызбы? Мисалы, Чүй, башка областтарчы. Эгерде мындай мыйзам деген бир эле областта эмес, баарына мына Кыргызстан территориясына баары бирдей иштеш керек. Бул жакшы демилге чынында. Желим пакеттерге тыюу салынбаса, бул мындай Кыргызстан толугу менен ушундай пакет болуп калабыз. Эмнеге айтып атам муну? Мен болсо баягы мусор полигонунун директору болуп иштеп, тазалыктын зам директору болуп иштеп, мындай айтканда тажрыйбам бар да. Анан азыркы күнгө чейин ошо катуу тиричилик калдыктардын ичине эмне кирет жок. Аны мына министерство, экология, бул болсо ар кандай муниципалитеттерге, мэрияга жазып бериш керек эле. Могу кирет, могуну өзүнчө бөлүнөт, могу кирбейт, могу бөлүнбөйт депчи. Андай жумуш жок. Эмнеге Россияда алар иштеп бүт баарын жазып берип атат да? А бизде мына айтканда азыр мушташып атабыз. Жанагы көмүрдүн күлү барго, ошол катуу тиричилик калдыктарга киреби же кирбейби деп. Анткени айылдардын ичинде кирбейт экен. Аны ар бир мүшөгүнө 20-30 сом төлөп алып кетет да. Анан дагы бир суроо. Мына репортаждар берип атпайбы? Новопавловка айылы, Вайнантоновка айылы, ар бир айыл эле полигон болуп кетти да.
Анан кийин сураштыра келсең, аларга биз болсо эме берген эмеспиз дейт, уруксат. Мындай айтканда, министерство берет да анычы, жанагындай трансформация санкционированный свалка дейт да. Ал жерге атайын уруксат берилиш керек эле. Жердагы трансформация болуш керек. Трансформация болгон болсо, көбүнчө эле ошол свалкалар жанында суу агып атат. Кадимкидей эле суу. Мындай карасаң, жанында тиги жүгөрү, эгинде эле отургузуп атат. Аны болсо ички ылдыйкы жана подземный суу менен жүрөт там. Балким ууланып аткандыр. Свалкадан өтө уулуу зыяндар чыгат. Ошондой мындай сөзүм кыскартсам ушундай кыска эле суроо да. Ошол ар бир айылда азыр свалка болуп калды да. Ошолорго силер уруксат берип атасыңарбы, же берген жоксуңарбы? Аселе Самикова. Да, ооба туура суроолорду коюп атат. Биринчиден силер билесиңер, биздин министрлик 2 жыл мурун эле түзүлдү. Ушул министрлик түзүлгөндө ушу атайын ушундай профилдик бөлүмдөр түзүлдү да, мурда жок эле да, баягы калдыктарды башкаруу бөлүмү, атмосфералык абаны башкаруу деп өзүнчө жаңы министр келгенде ошентип бөлдү да. Ошонун негизинде 2 жылдын ичинде ошол баягы порядки становления, ошол порядоктарды келип структураны өзгөртүп чыкты дагы. Бүгүнкү күндө абдан жакшы иштер башталды. Биздин урматтуу президентибиз абдан көңүл бурулуп атпайбы? 3-4 указ чыкты да, баарды экология байланышкан. Акыркы эле жанагы 131 указ чыкты, жанагы ысык көлдө экологиялык абалды кечиктиргилик чаралар жөнүндө. Биз ага бизге ошондой тапшырма келген эле, ыкчам түрдө 2 жуманын ичинде ага өзгөртүү киргиздик. Ошол президенттин поручениясы боюнча багы 2 эме менен, строчка менен ысык көл областында ушул нерсе запрет кылалы деп. Bir кыймыл болуш керек, бир нерсе башталыш керек деп. Анан чындыгында мыйзамдар такыр эски кеткен. Бул биздин эле министрлик эмес, бул 30 жылдан бери эч өзгөрүлбөптүр. Акыркы мыйзамдар 2001 жылы кабыл алыныптыр. Анан бүгүн Кудай буйрса, ошол жогорку кеңештен келип, ошол мыйзамды жапжаңы редакцияга өзгөртүп, баягы эл аралык нормаларга тууралаштырып, гармонизация кылып, анан жанагындай экономикалык жаңы механизмдерин киргизип атабыз. Жанагындай таштандыдан кирешеге деген жашыл экономиканын принцибин киргизип атабыз да, отходы в доходы депчи. Бул деген президенттин 305 жарлыгынын негизинде дагы көп иштер аткарылып, жыл сайын национальный день чистоты деп жана улуттук тазалык күнү деп дайыма ушундай элдерге масштабдуу пропаганда жүргүзүп атабыз. Элдер элдин экологиялык аң сезимин ойготуу максатында жанагындай экоактивисттер менен дайыма суббота сайын чыгып атабыз. Бардык 35 министрликтерди чыгарып атабыз. Алар уже көндү да, баягы раздельный сбор кылып көнүп атабыз. Анан ошонун баарын биздин мыйзамга киргиздик. Андан тышкары бүгүн дагы бир мыйзам кабыл алдык. Биздин урматтуу депутаттарыбыз жардам берип, бизге колдоо көрсөтүп, ушул эле ысык көл биосферный территория деп аймак деп коебуз. Анан кийин жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына дагы буйрса мыйзам жазалып, 2-чи окуудан бүгүнкү күндө өттү. Ал да биздин ошол чогуу кылган эмгегибиз да. Андан тышкары ошо бул Адил мырза айткандай депутаттар тарабынан сунуш болду. Бара барды Кыргызстанга муну келтирели, потому что жанагы эл аралык аренада деле ошого келатышат да, биз ратификация кылышыбыз керек бул законду. Базельский конвенция деген бизде өзүбүздүн жана таштандылар боюнча 3 конвенция бар да. Ошолорду биз дагы өзүбүз биз подписант болгондон кийин ошолорду аткарышыбыз керек да. Анан ошол 2027 жылы Кыргызстандын бүткүл аймагында багы бир эле кылбастан бара элди баягы биздин жана бизнести дагы көндүрүп ошого алып келели деп ошо депутаттардын демилгесин колдоп буйрса ошол мыйзамга ошо кирип атат да. Ошо жогорку кеңеште иштелип чыгып аткан мыйзамдар, министрлик сунуштап аткан сунуштардын баардыгы тең бүгүнкү акыбалды өзгөртө алабы? Эмеде бул кызыктай да, министр өзүнчө. Министрлик, мен баягында айткам, ушу министрлик өзүнчө эле жүрөт. Бир китеп окушпайт. Ачык эле айтайын. Мына парадокс. Айым үчүн канча миллион бак отургузабыз дедиңер беле? Мына бул эмне деген, кандай безграмотность деген да? Ал миллион бак канча сууну булантат?
кислород берет, макул, кышкылтек берет, бирок канча сууну буулантып атат. Бирок эми Бизде суу жетпedi. Бүгүнкү күндөгү ушул жашылдандыруу иштеринин алкагында, жашыл мурас долбоорунун алкагында ушул иштер жүрүп атат. Жанагы көчөттөрдү отургузуу маселеси. Кабыл алайык. Мурда мындан көп болчу. Баары эле могу баймын дегенде елка отургузат. Анча карабак отургузуп койсо болот да. Себеби биздин эл мына Карагачой Роши деп турат, Себеби ушул климатка ылайыктуу бактарды отургузган. Азыраак короткон. Анда эле коп кандай бактырактар көчөттөр отургузулуп атат анда? Аселе Саматовна. Бул боюнча биздин атайын биоресурстар деген чоң управлениябыз бар, ошолор тагыраак айтып бере алат го дейм да. Биздики баягы өндүрүштүк экологияда. Бүтүрүп коечу аягына чейин. Себеби ортодо жүрүп кетпеди. Мындай да табигат өзү миллион жылдан бери, мына биздин могу турган табигатыбыз миллион жыл болду. Мына ледниковый период кеткенден кийин муз доорунан кеткенден кийин мына биздин азыркы моорек турпатыбыз. Биз келип алып эле 1-2 күндө эле бирденке өзгөртүп жатпайбыз. Мына чоң арыкта биз учурунда Аскар Акаевич баш болуп барып кеткенден бир 200 гектар жерде бак отургузганбыз. Аны табигат кабыл албай койду. Аны сугарышты, Каспик баш болуп. Жок, маңыз мындай болуп атат да. Эң негизги маселе биз 30 жылдыкта Кыргызстан эгемендүүлүгүн алганда жаратылыштан биз алдык, кыйчууну кыйып алдык, талкалачууну талкалап алдык. Жок. Эми ордуна биз бак тигишибиз керекпи же эмне кылышыбыз керек? Жок, андай эмес. Мына бирде бак кеткен жок болуп кетсин. Адил мырза, мына мени бузуп атасыңар силер эменди. Эми өзүңөр билгиле жооп бериңер. Мындай да, мына мамлекет өкүлдөр турбайбы? Эмне десең эле мыйзам дейт да, мыйзам кагазддарда бүт бар, соон жазылып турат мындай айтканда. Тиягы тиги Нью-Йорк, тиягы Москвада мына кагазда, Швейцария. Кагазда бүт бар тең аябай жакшы жазылып турат да. Анан эми ал мыйзамдарды алсак, мына жакында эле мына массалык каражаттарды, маалыматтык каражатта жарыя кетти. Эми ал мыйзам менен биз бомушторго чара колдонуп, ошолорду камайбыз деп атат да. Эми бул эми да мына ручка меники да. Мен аны тиги ыргытып ийемби, же тиги бомушка беремби, мындай айтканда мен ээлик кылам да. Анан кийин ошол тиги мындай айтканда баклажка же картондун ээси болбой туруп, кантип камайбыз, кантип чара көрөбүз деп атасыңар да. Ал болсо таштандын ээси менмин. Анан кийин мен болсо, мисалы, бомушка беремби могу ручканы, кимге берем, мен ээлик кылып атам да булга. Ошондо мына мыйзам деп атасыз, кантип камайбыз деп атасыңар. Кантип же бомуштор мешать берип атабы, же ошо бомуштор көчөдө жолу кайсы ошондо? Ошол бул жерде чечүү жолу мындай айткандачы, чечүү жолу. Аны канча мен баарына эле айтып чыктым да. Проект бар меники Татынакай. Баштадык буюрса, жана 6 сортировочный пункт деп баштадык шаардын ичинде. Ошондо чоң жумуш болгон, жана Базельский конвенцияны айтып атабыз. Закон об отходах депчи, мындай айтканда мен ошол мен природада да мындай күчтүү адис таппай койдум чын айтканда. Ал жерде ратификация биздин 15 могу СНГ мамлекеттен өткөн. Ал жерде ГОС бар. ГОС. Ал ар бир отход эмне кандай способ утилизация коддору менен бар да. Анан кийин ошока мен айтып атпаймынбы, жазып бергилечи, мына мэрия билбейт экен. Айыл өкмөттөр, муниципалитеттер баары эле эмнени билет да? Мусорду чогултуп барып эле жака төгүп салмаганын билет экен да. Азыр мына 10 миллион еврога мына Бишкекке бизге жаңы полигон салынды да. Ал 10 миллион евролук полигон 5 жылда толуп бүтөт. Мына айтканда убактылуу эле биз мындай эптеп мен азыр отурам да. Эме должносттачы эптеп мага тийбесе эле болду да. Кичине алдыга ойлонуп карабайсыңарбы? 5 жыл, 10 жыл балдарыбыз каякта жашайт. Ал ошо азыркы полигондо эле 2 аларча суу сактагычтын ортосунда турат да. Эч кандай кепилдик жок, ылдыйкы жанагы подземный суу менен барып туруп, ошол таза сууга кошулуп кетет деген да. Мында кичине ойлонуш керек да. Эми мына таштанды маселесине келгенде коомчулуктун дагы орду барбы? Коомчулуктун дагы орду бар, эң туура. Мындай айтканда, чоң кишилерди мен билбейм, бирок мындай жаш балдардан баштабасак, жана мультфильм тартабызбы, анан кийин шарт түзүп берип, кичинекей балдардан баштап детсад, мектептен жанагы таштанды иргегенди үйрөтүш керек экен. Мына январдан баштап 5 айдан бери мен мына моголдор менен мусоркада отурам да. Элдерге айтасың, эми мону сорттоп келгиле дегенде, кээрлер алып мусорду сага керекпи деп, сен сорттоп ал дейт да. Мына бомушка кылган мамиле дейтчи. Ошон үчүн бизге жана мыйзам деп атпайлыкпы? Ошо мыйзам чыгарып бергилечи сураныч.
ошондо жабык атайын площадка, сорттоо площадкасында сорттоосоң момдай айып болот, сорттосоң сага момдай болот деп бизге жакшы мыйзам жазып бергилечи сураныч. Мындай да могу мыйзамдардын баарын иллюстрация кылыш керек азыр. Ал унчукпайт. Пункттарчы унчукпай туруп берет. Ошону иллюстрациялаш керек, тазалап чыгыш керек, кереги жок нерселер. Эми Швейцария болуп жүрө беребизби, табигатыбыз башкачараак болсо. Ошон үчүн мындай кылыш керек да. Туура айтып атат, эң биринчи элге жеткиш керек. Мен жана да сөзүмдө айткам, мен ушу канча 71-жылдан бери ушу география, экология менен алек болуп жүрөм. Кыргызстанды кыдырбаган жерим калган жок, чындап айтсам. Ошон бүт карасаң, элибиз сонун кайдан эле бирденкелер иштер чыгып калат. Ошол кызык да, парадокс. Дагы бир жолу кайталап кетем, мына бизде жакшы адистер турат. Эми силер жана закондорду тартипке келтирип койгулачы. Керектүү болгондой да. Мындай иштеп, ушуну аткарылып турган мыйзам керек да. Реальный керек да. Кандай деңиз, Аселя Самбековна? Ошо айтып атпайлы, ошо эң негизги жана базовый мыйзамыбызды жана калдыктар жана закон об отходах, производстве, потребленияны өзгөртүп атабыз. Ошонун негизинде анан буюрса уже механизмдерин жана раздельный сбор, порядок, ар бир местный самоуправление өзүнүн компетенциясына кирген, ГОСТун өзүнүн компетенциясына кирген уже баарын досконально уже анализдеп чыктык. Ошонун негизинде жана закондун астындагы актылар иштелип чыгат да буюрса. Мен эле жана суроо бар ошо. Ошо мына силер мыйзамды тиги өйдө жакта кабинетке отуруп алып жазып атасыңар да. Ошо таштанды менен мына биз иштейбиз да. Эң биринчи ошо таштанды алып кетебиз, чогултабыз, свалка алып барабыз. Эмнеге бизден сурабайсыңар? Мындай суроо мындай Аселя айым. Ошол эмеңердин баарын мен мындай изилдеп чыктым. Бүт тиги эме тиги ГОСТуңардын баарын изилдеп чыктым да. Бизди мындай кошуп алсаңар болобу? Сурайм, жок берейинби? Коомчулуктун өкүлдөрүн дейсизби? Биз мындай үйрөтүп берели кичине мындай чогуу мындай талкуу кылып. Сиздин билбейм, может жеке таарынычыңыз барбы, тиги тазалыкка иштебей калдым деп атпайсызбы? Өзүңүз жанагы айтып атасыз, 5 жылда толот деп. Сиз ошол жакта иштеп жүрүп, ошону эмнеге айткан жоксуз? Ошол мезгилде биринчи болуп эме уга турсаңыз. Бул частный маселелерде мани. Ооба, жок, эми айтып атпайбы? Андан кийин экинчиси болсо, как раз мэриянын бүгүнкү вице-мэри жүрөт. Чогуу жасап атабыз, себеби ал жергиликтүү органдан, биз болсо баягы негизги саясат жүргүзө турган орун экөөбүз чогуу биргеликте иштеп атабыз. Өткөндө бир жакшы эме болду кабыл алынды. Өткөндө. Азыр жооп берип койсун. Адил мырзанын сөздөрүндө чындык бар, бирок Адил мырзага мен бир сунуш бермекмин. Жалпы эле мыйзамдар долбоор иштелип чыккандан кийин бул коомдук талкууга сөзсүз коюлат. Сиз ошол жерде сиздин коомдук талкууга коюлган сайттарда ачык эмелерди бар. Сизге ушул маалыматтарды алып туруп, мен сизге сунуш бермекмин. Тиешелүү мамлекеттик органдарга ушул жазылып аткан мыйзамдардын долбооруна өз сунушуңузду, көз карашыңызды берсеңиз, бул биздин ушул өлкөбүздүн өнүккөнүнө, коомдогу турмуш тиричиликтин жакшырганына, экологиянын таза болгонуна сиздин кошкон салымыңыз болот эле. Менин айта турган сунушум ушул сизге. Ачык суроо болду азыр. Эгерде бизди кошобуз десе, бизде ошол мындай айтканда бул маселени жакшы түшүнгөн адистер көп. Мындай айтканда бизди кошобуз десе, бизди көп жерден жардам беребиз, үйрөтөбүз. Мына эжекеси айтып атпайсызбы, сен эмне унчукпай жүрдүң депчи. Мен азыр деле тазалыкта иштейм. Азыр деле тазалыкта иштейм. Анан мына Бакыт мырза деп 3 жылдан бери кыйкырып, өкүрүп ушу теманы көтөрүп жүрөм. Канча айтат, ушу жиндини жумуштан алгылачы. Эң негизгisi ушул таштанды маселесинин чечилбей аткандыгы бул шарттардын толук түзүлүп бербей жаткандыгынан болуп атабы, же коомчулуктун бир ушул маданиятка, таштанды менен иштөө маданиятына көнбөй жаткандыгынан болуп атабы? Бизде ошол маселе эме тапшырма коюлганда ушу эл менен аябай катуу иштегиле депчи, ошол эле учурда жана силердин телевиденияга, анан биздин маданият министрлигинечи, анан биз менен чогуу. Ошондуктан азыркы күнү ошо пропаганда жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз да. Жана азыр мынакей Ысык көлдөн автотрассага баягы шиттер дилелдеп атабыз. Ошол Бишкектен баштап Караколго чейинчи канча шит болсо Чүй областы, Ысык көл областында жана пластикти колдонбогула, силер мындай таза зонага кирип атасыңар, мындай маданиятты көтөрөлү деп эми баягы акыркы чараларга барып атабыз да. Андан кийин жана ошондой эле жанагындай эмелерин санкцияларын кошоп,
ошо кошупчу. Себеби деген антип мындай чараларга барбасак баягы маданияттуулукту көтөрүш керек болуп атат да. Системдик иш болбой атат, системдик иш болбой атат. Бирденке десе эле могу мынт салдык, бирөөнү мынт салдык дейт. Болду. Ай мындай системде күндө ушундай иш болсо анан өзү жылат. Мына эмне үчүн мына азыр бесперен территория жөнүндө кеп жок. Кандай кыйынчылык менен түзүлдү эле. Мен ошого катышкам башында. Мына силер аны ойлоп да койгон жоксуңар. Бүт акчасын баарын алып алышыптыр министерствочу. Отурушат байкуштар 20 киши. Эми жана анан да уландысы жакшы бир нерсе болду дагы. Аны мындай көп байкалбай калды окшойт, бирок мен байкадым. Пляжный зонанын баарын ачып салыптыр. Ошол мына эң чоң эменин тазалык болгону. Ачык да. Мен анан мурун ойлочумун, ушу Чолпонтада жанагы, сен жээн болсоң мен ошол жерликмин. Эмеде бактар бар болчу, эсиңердеби? Туннель. Ошону кыркып салды да. Эме аллея Рапопорта. Ошо. Мен ойлодум, сонун нерсе кетти. Ай, андан сонун нерсе ар жакта жаткан турбайбы Сыкөлчү. Мына ошол да, бул да экология, тазалык деген сөз. Көрдүңөрбү? Кээде биз тосмонун баарын тосуп койгон жерлердин баарын алып салганын башканы айтып атам. Мен пляжный тосмону айттым. Бул чоң нерсе. Бул мындай билинбегени менен бул аябай чоң нерсе, бир чети эл мындай кенен. Менин жерим го дегенсип жүрөт. Ээн эркин жүрөт. Ээн эркин жүрөт. Жергиликтүүлөр өтөт. Мен бир жолу $10 десени кетип калгам, төлөбөйм деп. Өткөрбөй коюшкан. Эми сонун болду. Себеби ар бир ошо жердеги жаран, мисалы боз терлик дейли. Жөн эле басып өтөт, ары басат, бери басат, өтөт, ошол да карайт. Менин жерим таза болсун деп. Алар ошондой карайт. Аларча боюнча менде сунуш бар да. Бизде Аларчада парк бар. Азыр могу пандемия башталганда элдин баары тең стресс болобу, депрессия болуп атат, элдин баары тең азыр ошака барып эс алып атат да, жол пробка мындай айткандачы. Анан кийин эми бай иштеп атабыз дейт, мындай иштебей, эми кичине наоборот тескерисинче башчы иштетиш керек болуп атат да. Ал теги ошо паркка кирип атканда акча алынат ал жерден. Азыр канча сом мен билбейт экенмин. Канча сом алынат билесиңерби? Сен бекер кирсең керекми? Жок, бекер кирбейт. Биз билбейт экенбиз. Бир жагы эле бир 500-700 сом алынат да машинегечи, бир машинеге. Анан кийин мындай сунуш, силер болсо мындай айтканда экологиянын атасы, апасысыңар мындай айткандачы. Министерство экологии бул болсо силерде ушундай мүмкүнчүлүк берилген, ушундай баарын мындай контролдогонго да. Анан ошока кирип атканда бекер пакет берип койгула да. Ошол жерде 500-700 сом алып аткандан кийин пакеттин баасы көп болсо 3 сом да. Бекер берип койгула, мына ушунун ичине баасына кирет, алып кеткиле. Анан кайра чыгып атканда чыгарбагыла. Ошол эме мусорга жок, чыгарбайбыз. Же айып пул төлөйсүңөр депчи. Анткени кайерде эле жүрүп эле мына тазалап атабыз деп, анан кийин ошол эс алуучулар таштап кетет. Таштаганы кайра мына мактанып эле сүрөткө түшүп калабыз да, мына тазалап атабыз депчи. Анан дагы бул жерде айтар нерсе, мен балам, мына өзүм балам көчөдө шаарда көчө шыпырат да. Көчө шыпырат. Анан мен сурайм да, эмне, кандай, эмнеге дегенде бул жерден эми чынында үйрөтүш керек болот элди дагычы. Бизде мыйзам азыр көчөдө таштасаң канча сом эме айып пул канча билесиңерби? Жок. Билбейсиңер, Ал жана кодекс о проступках 5000ден 7500ге чейин. Бирок ал жерде мыйзамда жазылган эмес. Ал айып пулду ким салат? Аны ким кармайт? Ошондо эмне таштаса? Эмне мüşөк менен же баштык менен же бир эле бөтөлкөнү ыргытып койдуңбу? Айырмасы жок. Мисалы, Сингапурда жөнөкөй чегип аткан чылымды жерге таштасаң, $400 штраф. Алматыга алыс барбай Алматыга баргыла, көчөдө бир да урна жок. Мындай эл уже тарбияланып үйрөнүп калыптыр да. Ал болсо таштандысын алат, сумкасына салат, анан кийин барып үйдөн таштайбы. Мына көп эле мамлекеттерде ошол. Бизде могу тиги конфетпи, тиги мороженыйын сыртыбы эмне бизге мындай таштап кеткен оңой болуп калды да. Ким ошого айып пулду ким салат? Ким карайт? Ошол мына мыйзамды мына так иштеш керек да, так жазылыш керек. Момча могу жерге ыргыттымбы, ким ошону сүрөткө тартып алды, видео тартып алды, же камерага түшүп калдыбы, ким салат, кандай төлөнөт? Мындай мыйзам так болуш керек да. Мыйзам бар бизде, бирок иштебейт. Эми майдаланып кеттик. Талайбек мырза. Бир аз майдаланып кеттик. Темадан да алыстап кетти окшойт, бирок Адил мырза, биз баарыбыз эле билебиз, сиз кыргыздын мындай коомдук
иштерде аябай активдүү жаранышсыз. Бирок сиз мындай азыр айтып атасыз да, ушул кодекске жазып коюш керек деген сөздү мен түшүндүм сиздин сөзүңүздөнчү. Так жазылыш керек да? Ооба, так жазылыш керек мыйзамдар. Бирок кодекстерде, мыйзамдарда эч бир эмелерде мындай аткаруу тартиби, анын механизмдери деталдаштырып жазылбайт. Бирок ага ыйгарымдуу органдар бар да. Ички иштер кызматы жөнүндө мыйзам бар. Алардын өздөрүнүн ички тартиптерин аныктаган, кандай кылып ким кармайт, ошол баар жоктор жазылган да. Жок, коомдук жай деп атат да. Коомдук так жазбасаңар, анда милиция деле кармалып туруп эле, ар бир жерден кармалып эле штраф сала берсе болбойт да. Мисалы, коомдук жай кайсы? Ошол эле кафеби, театрбы, канча метр кирет? Ошонун баарын так жазылбагандыктан аны тиги айыпты да сала албайт, айыпты да кала албайт да. Коомчулук болсо таштай берет. Ооба, таштай берет. Кодекс о правонарушениях баары жазылган, так эле жазылган. 213 статьяда бар. Ал жана местный самоуправлениялар аткарат да. Мындай болуп атабыз. Мындай азыр мындай кылабыз. Биз келдик. Эмне жакшылык келди? Эмне мына кандай иштер болду? Эмнени биз сунуштайбыз? Ошондой маселе. Мен ошол суроону берип атам, сиздер теманы буруп башка жака алып кетип атасыздар. Мындай мен сизге дагы бир суроо берейин деп атам. Эл угуп атат да, биздечи. Анан баары жакшы дей бергенде, орну жашырсаң өлүм ашкерелейт дейт. Эми коомчулуктун бүгүнкү күндөгү ошол таштанды маселесине байланыштуу өзүнүн мамилесин тастыктап айтып берип атып, анан баягы майда барат нерселерге башка нерсени айтып келип да. Мына биз эмне мыйзамдарды буякта талдаганы келдик. Аны эч жагы эле кабыл алган 3 окууда. Туурабы? Эми анын кичине мүмкүн болсо буларга премия да берет эгер. Келиңиздер, айтыңыздар анда. Чечүүнүн кандай жолу бар анда? Мындай койбой маселени. Мен айтып эмне койгонсуз? Аныкы биз дагы билбейбиз азыр аны. Биринчи нерсе. Оор маселе. Муну бир жанагы бир карагайлар жөнүндө айтып кетпедимби? Парадокс да. Мына ошону да санап чыгыш керек. 1000 карагай, канчаны буулантат. Ошо пайдалуу? Мына азыр суу жок деп атабыз. Баягы күндө мен передача болду. Бишкекте суу жок. Мына мен картаны көрсөттүм ошол жерде. Бизде регион боюнча кайсы жерлерде суулар уже мындай кетип баратат, түшүп баратат. Анан мына биз мындай детальный анализ жасабай эле. Сиз изилдөөчүсүз беке. Азыр. Ошондой анализдерди жүргүзбөй элечи. Шап бирдекеге жабышабыз да, тыйын момун закон жакшы экен деп. Алматаныкын алып алалы, дагы бирөөнүкүн алып алалы. Биздин табиятыбыз миллион жылдан бери өнүгүп келаткан жерибиз өзүбүзчө бул. Ал эч бир закон менен чийилбейт, жазылбайт. Ошону түшүнбөй атабыз биз эмнегедир. Сизге Ысык көл деген жалгыз эле. Ысык көл суроо бересизби? Суроо бересизби? Пикир айтасызбы? Ооба, баке. Мени аягына чейин айттырбай эле силер суроо. Жок, сиздин оюңуз аябай жакты. Сиз ошол адис экенсиз, бул багытта изилдөөчү экенсиз. Жардам бербейсиздерби? Чекеде туруп критика кылган оңой, бирок биздин министрлик дайыма эшик ачык. Ушундай бизге керек эксперттер. Келсеңиз, бизге ушундай үйрөтсөңүз, жаңы муундарга момундай кылгыла, момундай анализдерди кылабыз. Канча жолу министрликтин эшигине бардыңыз? Динарага да кирдим керек болсо. Айттыңызбы, ошол сунуштарды айттыңызбы? Момундай проект бар. Ага кичине кое туруңузчу. Кичине кое турган чакта эле түшүп калды. Мына ушундай. Мен ачык эле айтайын. Жанагында айткам, туугандар, ойлогулачы, ойлогула. Бизге жанагы 1 литр сууну бууланып ийген жакшыбы же 1 кубометр кислородду өндүрүп чыккан жакшыбы? Ошондо санап чыгыш керек. Анан Адил мырзанын да эмесине жооп берип коюн суроосуна. Анын ошолорундой нерселерге биз эми бирденке болгондо эле бир частный бирденкеге кирип кетебиз, мусорка тияка туруп калыптыр тиги. Жок, биз мыйзамдын тегерегинде мына азыр жакшылык эмне болду? Мен силерге айтып бердим. Бир жакшылык болду, жанагы тосмолорду алып салдык дегенди айттыңыз. Бул бир. Эл менен уже сөз жүрүп атыптыр. Мен мына айылга көп каттайм. Жок, бостердин салкасын айткылачы. Бостердин салкасы эмне болду? Аякта шамал үйлөгөндө тоодон ушундай сасык келет. Жанагы коттедждердин баарын тең эметип айланып. Мындай да мен ошону көйгөйлөрдү айтпайсызбы? Бирөөлөрдү мактай бербей. Мен мактаган жокмун. Мен айтып атам. Мына биздин айыл өкмөткө кайрап карасам, бөлүм жегине барсам, таптаза эмне болду эле десем, момундай балдар менен барып эметип атабыз дейт. Жанагы ачылып калган деген сөз ошол жакшы болуп атат. Адам көңүл ачык.
негизги жергиликтүү ишler ошондой болсо ошо эме болот. Асель Асанбековна, суроо бересизби? Сиз жана жакшы эме ой айттыңыз, жанагы биосфералык аймактардан жанагы өзгөчө корголуп жаратылыш парктарында ошо сиз айткандай бизде ошондой эко пакеттерден жана крафтовый бумагадан ошолорду жасап атабыз деп министрликтин атынан действительно ошентип элдерге тараталы бекер депчи, жана 10 миңге жакын ушундай бир пакет тигип анан таратып элди көндүрөлү. Көлгө да ошондой кылып атабыз. Мына бүгүнкү ошол жанагы эле 148-указ чыкты жана 131-ге жана запрет жөнүндө. Мына уже элдин эмесине жетип, уже ар бир орган тиешелүү жанагындай мындай сүйлөшүү чараларын жүргүзүп атат дагы. Анан уже жакшы жашам жана чоң крупный эмелер маркеттер уже баягы өтүштү. Уже азыртадан уже полиэтилен уже башталды, процесс башталды. Андан дагы биз чоң круглый стол өттүк да, жана бизнестер менен жана алардын да оюну калы, аларга да орул болуп калбасын депчи, алар да баары биздин экономика салым кошуп атпайбы? Силерде ушундай туура түшүнгүлө деп, Минэкономиканын астында ушундай баардыгын коштук да, ошо жана чоң жана пластиктерди чыгарган производительдер мененчи. Ал жерде мазмуну кандай ошондо эмне кылыш керек? Көп колдонбош керек деген маселе. Жок, силер альтернативалык жанагындай эко пакетти жасаганга бизге жардам бергиле, өткүлө деп, жана чоң производительдердичи. Анан алар макул болушту. Хорошо, биз баягы өздөрүнүн технологиясын жана перепрофилировать этип, ага дагы уже моралдык түрдө даярданып башташат да. Андан тышкары биз жана Адил мырза айткандай, биз жанагындай материалдан илгеркидей жана авоська деп жанагындай тряпочканы, жана швейный отходтордун алып, жана швеялардан ошондон курак кылып, ошону жанагы экоактивисттер бизде аябай жакшы да, ошолордун жардамы менен биз ошондой иштерди кылып тараталы деп атабыз. Бекер. Эми сунуш кандай болуп атат? Кандай мамиле кылып атышат? Жактырыштыбы, жазай тургандар бар бекен ошо? Жактырышып, ооба, жактырышып, ошо элдин эмеси өзгөрүп. Бизге эң биринчи максат элдин аң сезимин өзгөртүү дагы, ошол жанагы жанагы көп колдонуучу пакетке өтүш керек. Туура кабыл алды да. Эми кечегине кое турсаңыз азыр. Кечегине президент дагы бир нерсени айтты. Балыкты көп баягы браконьерлик кылып, анан аны биз жоготуп баратабыз. Жылдан жыл өткөн сайын балык азайып баратат. Келгиле балыкты кармоо жаатына бир мораторий киргизебиз. Ошону балыкты өстүрөбүз, көбөйтөбүз деген маселени айтып атат. Бул жагына келгенде Адил мырза, сиз кандай дейсиз? Мындай салыштырмалуу айтпадымбы? Биз деле ойлогонбуз, көп эле кишилер айтканда, жасап берсең эле биз болсо жанагы таштаны иргейбиз депчи. Бирок мен силерге айтайын, 100 кишиден 2 киши иргейт экен да. Калгандары башым оорубайт ме дейт да. Анан кийин мына балык жөнүндө айтып атабыз, туурабы? Балык боюнча. Эми алар болсо бычак менен жана браконьерлер чыгып атса, булар болсо кылмышка чыгып атат да, булар киши өлтүргөндөрдөн кайра тартпай жатпайбы? Мындай айткандачы. Өлтүрүп салгандар мүмкүн. Өлтүрүп салгандар, булар мындай айтканда наны да. Жарадар болгондор. Анан буларда кандай кылыш керек? Эгерде мындай айтыш керек, айтпаса катуу эле чара колдонбосо болбойт го. Болмжат айтып атпайбы, буларды мындай адам крышасы болбосо дух албайт мындай. Бар да крыша да. Же тияктан же бияктан. Анан эмне дегенде бир чака балык алып берип коет, бекер куруп жеп алат да. Эми крышасы болбосочу. Эми мындай айтканда президенттин берген тапшырмаларын саботаж кылбай аткарыш керек. Аткара албайсыңбы, иштей албайсыңбы? Мага деле жумуш бергилечи, барып мен иштеп берем да. Так. Андай иштей албай кеткиле иштен. Ким иштей албаса кеткиле. Ошондой эле мындай айтканда президент мындай катуу чарага эмеш керек. Тапшырма бердиби, убакыт берсин, иштей албай койду, бошот деш керек. Иштейин дегендер көп. Ошо. Жок адрагай. Мындай кыска дагы эле бияка кетейинчи, мен кичине узунураак айтып атам. Себеби убактыбыз таргалды, ошон үчүн баарыңыздарды сүйлөтөйүн деп атпаймынбы? Токотор жерин айтып Токотор менен антип айта албайм силерди токотор. Мен мисалы үчүн жанагы балык өстүрүп аткандарды колдош керек болуп атат. Бул бир. Демек ошолордон сатып алышыбыз керек да, туурабы? Соода сатып. Ошону колдош керек. Ошол жакшы иш кылып атышат. Бул бир. Мен эч кимди мактаган жокмун, мактап да көргөн эмес. Мындай да, бул бир. Экинчи, Атлантика деңизин рахмат айтышыбыз керек. Жанагы балыкчыда сатып аткан балыктын 99% Атлантиканын селедкасы. Ал көлдүк эмес. Көлдүккө көрүнүп турат. Көрдүңөрбү? Ушундай нерселер бар. Анан дагы бир нерсе, бул табигый нерсе. Мына МЧСке ысык көлдүн деңгөлү түшүп баратат. Ошон үчүн балык азаят. Себеби баягы тайыз жерлер азайып баратат.
терең жер эле калып атат. Тартылып барат. Бул эмнеликтер? Бул көп миң жылдык климатический процесс. Мына мен баягы күнү айткам, 1850 жылда бир Күсү көлүнтө көтөрүлүп кайра түшүп деп турат. Эми кайра толукталыш мезгили да келиши керек. Дагы 1000 азыр 1609 метрде турат. Деңгээлчи 54-кө түшөт. Ошо 54-төн кийин токтойт. Анан эң терең жери калат. Эң терең жери. Анан кайра толукталат. Жонан климатический процесс кайра көтөрүлөт. Муну баарыбыз жашообуздун баары эле ошого байланыштуу. Жүрөктүн какканы деле ошол. Уктайбыз, койгонубуз, ошо бүт эле биз ошого байланыштуубуз. Бул далилденген нерселер. Ошон үчүн мен мына жакында эмеге далилдеп атам. Кыргыздардын көчмөндүгү Алтайга барып кайра Тянь-Шаньга, Ала тоого келгенчи, ошо климатический өзгөрүүлөрдү. Ушуга байлап атам, убакыт ичине жетпей атат. Эми буюрса отпускка чыксак кичине иштейбиз ошо боюнча. Мен мындай кичине сунуш жок болду. Окугула. Мен суроо берейин анда. Талайбек мырза, жанагы жергиликтүү бийликтер менен мындай тыгыз иштешүү жааты дагы айтылбадыбы? Ошолордун чыныгы баягы функциясына кирген маселелерчи? Адил мырза айтып атат. Эң жергиликтүүлөр иштеш керек, ошол жердеги карапайым элдер менен иштеш керек депчи. Жергиликтүүлөр бүгүнкү күндө сиздер менен тыгыз кызматташтыкта иштешеби? Асайл Асанбековна. Уруксатпы? Баштай бериңиз анда кийин сиз кошумчалап коесуз. Мен эми биздин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бул жанагы таштандыларды тазалоо башка боюнча жалпы таштандыларды айттым. Мен жанагы көлдүн ичинде коюлган тапшырмадан сырткаркы эмени айтып атам. Тикелей биздин милдеттерге кирбейт. Бирок биз ушул жанагы министрлер кабинетинин эмеси коюлган тапшырманын биринде ушул атайын жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жерде биздин министрдин орун басары, жумушчу топтун төрагасы. Ушул бүгүнгө чейин, мына бүгүнкү күнгө караганда 80 күн толук иш жүргүзүлдү, тазалоо иштери. Ушул күндөрдө биз баягы жана айтып кеткен жаңы биз үчүн ачылган жагдайлар боюнча биз тиешелүү мамлекеттик органдарга өзүбүздүн көз карашыбызды сунуш катары берип атабыз. Ошолордун арасында Адил мырза сиз айткандай мына көлдүн жээгиндеги муниципалдык таштанды топтоочу жайлардын баягы техникалык талаптарга жооп бере тургандай деңгээлге келтирүү, мына полиэтилен материалдардан жасалган баштыктарды, идиш аяктарды колдонууга чектөө киргизүү, ушул баягы жумшак жолу менен альтернативаларды таап берип, белги ушулар боюнча сунуш. Мындан сырткары жанагы эле балык уулоочу торлорду киргизбөө боюнча бажы кызматына, ушул балык чарбасы, ушул багыттагы мамлекеттик саясатты жүргүзгөн Айыл чарба министрлигинин балык чарба департаментине өздөрүнүн баягы тиешелүү милдеттерине ылайык биздин өзүбүздүн көз караш сунуштарды берип атабыз. Адил мырза, агай сиздер айткандай сунуштар бар. Ошол сунуштар сиздер айткан сунуштардын баары жок толугун камтып койдук деп эсебиз, бирок ушул сиздер айткан сунуштардын дагы көпчүлүктөрү бар. Асайл Асанбековна, кошумчалаңыз. Биздин да министрлик, министрдин замдары, министрибиз жакында эле барып, ар бир жанагы губернатор менен, мэр менен, айыл өкмөттөр менен постоянно катышып атат да, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алар болсо өз кезегинде өздөрүнүн элдери менен жүргүзүп атат да. Андай иштер, чаралар дайыма эле болуп атат. Кайсы суббота болбосун, суббота күндөрү ошо жакта баягы чистый берег деп жакында эле тиги ошо элдердин баарын чогулуп 700гө жакын адамды ошо элдерди ошо чыгарып ошол жакта тазаладык да, 10 километр жердичи. Анан ошентип элдин эмесине келип атат го, маданияты түшүндүрүү иштери жакшы жүрүп атат да. Азыркы күндө баягы соц тармактарда баарына кетип атат. Андан тышкары жанагы маданият министрлиги менен жанагы билим берүү министрлигине атайын администрациядан
кат жөнөттүк жана айтып атпайбы, милдеттүү түрдө жана экология боюнча сабакты киргизгиле, уже мектепке жанагындай садиктен баштап жана анимационный, мультипликационный фильмдер, раздельный сбор боюнча аткаргыла, кичинекей балдардын сознаниясына келсин деп. Анан жыйынтыктачы сезим бул биздин эле бир гана мамлекеттик органдардын эле милдети эмес, бул таза биз таштап коебуз, анан силер тазалагыла дегенчи, ар бир адам, ар бир өзү тиги туура мамиле жасаш керек. Туура мамиле жасаш керек дагы. Рахмат. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз жалпы экология жаратылышты сактоо жаатындагы дүйнөлүк маселелер дегеле анын ичинде Кыргызстанда кандай биз экологияга, жаратылышка кандай мамиле жасап жатабыз, кантишибиз керек келечекте деген маселени талкууладык. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта туруңуздар.